Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Биз бай жана кедейлердин ой жүгүртүүсү аттуу видеобуздун экинчи бөлүгүн баштайбыз. Байлардын адаттары жана кедейлердин адаттары жөнүндө сүйлөшүүбүздү улантабыз. Бирок бул жолу биз көбүрөөк акча жөнүндө жана акчага болгон мамиле, акчаны туура пайдалана билүү, аны көбөйтө билүү, ошонун жардамы менен баюу жолдорун үйрөнүп сүйлөшүп кетет экенбиз. Эми жакшыраак түшүнүү үчүн, жакшыраак мисал болуп кетүү үчүн биз жылдыздардын окуяларын мисал кылып келтирип кетели. Ошондон кийин биз акчага болгон мамиле эмнеге алып келерин көрүп кетет экенбиз. Мына биз сүрөттө айтпасам деле тааныгыз, бул Майк Тайсон, атактуу боксер, эң жаш чемпиондордун бири болгон экен. Мына өзү 400 миллион доллар таптыр, бирок ага карабастан 27 миллион карыз болуп, мамлекетке карыз болуп, салык түрүндө банкрот болуп отурат. Майк Тайсон мына көптөгөн буюмдарга, өзүнүн тапканы көптөгөн буюмдарга жана кымбат жашоого коротуп жок кылыптыр. Бул эмнеден болот? Бул мына акчага болгон туура эмес мамиле жана өз тапкан акчасын көбөйтө билбегендиктен жана финансылык жактан сабатсыз болгондуктан ушул жолго келип атат. Николас Кейдж убагында Голливудда эң бир кымбат актерлордун катарына кирген экен. Мына 40 миллион доллар таап атса дагы банкрот болуп, карызга батып кетип атат. 6,5 миллион доллар салык инспекциясына карыз болуп атат. Ошончо көп акча тапса дагы көптөгөн виллаларды, көптөгөн яхталарды сатып алып отуруп, таба элек акчасына да карызга алып отуруп, мына ушинтип карызга батып кетип атат. Азыркы күндө ошол карыздарды төлөө максатында ар кандай ролдорду ойноп атат. Биринчи алгачкы негизги каармандарды ойнобостон мындай эле ролдорду да ойноп отуруп, мына өзүнүн авторитетин түшүрүп алат. Жана акыркы күндө биз угушубузча өзүнүн ишин аябай жек көрүп калган актерлордун бири болуп калыптыр. Аль Пачино, мына биз көптөгөн кинолордо көрүп жүргөн атактуу мафиози, бандиттердин жана криминалдын ролун ойноп жүргөн атактуу актер, мына өз убагында 200 миллион доллар тапкан экен, бирок ага карабастан банкрот болуп отурат. Финансылык пирамидага акча салып отуруп, мына өз турмушун өзгөчө карылыкка келгенде өз турмушун бузуп алат. Финансылык пирамидага көптөгөн акчаны салып берип, мына банкрот болуп калат. Бул дагы финансылык сабатсыздыктан болуп атат. Мына эгерде сиз финансылык пирамидаларга күйүп калбастан, акчаңыз жоготулбастан, аларды сунуш кылчу болсо, сиз ошол мүмкүнчүлүктөрдүн арасында, көптөгөн жакшы мүмкүнчүлүктөрдүн арасында финансылык пирамидаларды дароо жеңил оңой айырмалагыңыз келсе, анда сиз ушул менин видеомду сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. YouTube'га кирип финансылык пирамидалар Мирлан Батырханов деп жазсаңыз, менин видеом чыгат экен. Бул видеодо сиз мамлекеттик пирамидалар, финансылык пирамидалар, тармактык маркетинг, ошон көптөгөн пирамидалардын айырмасы жөнүндө билип келет экенсиз. Жана ал айырмасын билип алганыңызда сиз өз акчаңызды сактап калууга же болбосо көбөйтүүгө сонун жол ачып алат экенсиз өзүңүзгө. Уэсли Снайпс, мына атактуу вампир, көптөгөн вампир жөнүндө кинолордун актерлордун бири, мына өз убагында катуу байган экен, бирок ага карабастан бул дагы банкрот болуп, карызга батып, кыйналып, өз турмушун бузуп алган учур. Эмнеге? Бул дагы акчага болгон мамилеси туура эмес болгондуктан, жана чынында чөнтөгү бай болсо дагы башы бай болбогондо болуп атат. Брендон Фрейвер, мына Мумия киносунда көптөгөн кинолордо ойноп отуруп, мына атактуу Мумиядан бул актерди көп тааныйбыз. Бул да өз убагында катуу байган экен, бирок ага карабастан азыркы күндө карызга батып, банкрот болуп, турмушу начарлап кеткен учур экен. Майкл Джексон, муну баарыбыз тааныйбыз, мен ойлойм, муну тааныбаган адам жок. Ырлардын автору, көптөгөн концерттерди өткөрүп отуруп, мына ырчылардын ичинен эң бир бай ырчылардын бири. Миллионер, бирок ага карабастан миллионер болсо дагы миллиардер катары жашачу экен. Тапкан акчасынан да көп коротчу экен акчаны. Ошол 374 миллион доллар кайтып атканда, бул дүйнөдөн кайтып атканда 374 миллион доллар карыз болуп өтөт экен. Мына көрдүңүз, канчалык ийгиликке жетсе да, канчалык көп акчасы да алса, канчалык көп акча тапса дагы, бул адамдын акчага болгон мамилеси туура эмес болгондуктан мына банкрот жолунда турат. Демек, мындай караганда биз бай мышление, бай ой жүгүртүү болсо, биз өзүбүздүн жашообузду оңдоп алат экенбиз. Ал эми бизде кедейдин ой жүгүртүүсү болсо, бирок өз ишибизди жакшы кылсак, ага карабастан биз банкрот болуп калышыбыздан эч ким кепилдик бербей албайт экен. Уилл Смит 1998 жылы, мына атактуу актер, атактуу рэпер, атактуу ырчы, чоң акча таап аткан учурда, ошого карабастан мына 98 жылы банкрот болуп, бирок өз убагында мына ушул банкротко учураган ырчылардын, актерлордун, артисттердин ичинен, атактуу адамдардын ичинен ушул гана адам акыры аягы өзүнүн эмне туура эмес кылгандыгын түшүнүп, көптөгөн финансылык сабаттуулук жагынан сабактарга катышып отуруп, өз үстүнөн иштеп отуруп, өзүнүн адаттарын оңдоп алып, мына өзүнүн финансылык абалын кайра жакшыртып алды.
башка атактуу адамдардын ичинен бириси да жакшыртып алгандары жок экен. Мына ушул Уилл Смит өз турмушун жакшыртып алыптыр кайра. Ошон үчүн мындай сонун сөз фраза айткан экен: слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые им не нравятся дейт. Демек, өзгө жакпан адамдарга биз жакшы ой пикир калтыруу үчүн биз таба элек акчабызга да, карызга болсо дагы буюмдарды, ар кандай кымбат буюмдарды сатып алып турат экенбиз. Өзүбүздүн тапкан акчабызды биз мына кереги жок буюмдарга кетирет экенбиз. Жана ошол максатта биз карызга да батат экенбиз. Чындап эле көптөгөн адамдарды көрүп жүрөбүз, чындап эле жашообуз ушундай. Дагы бир атактуу адамдардын ичинде мына Тони Брекстон 90-жылдары өтө атактуу ырчы болуп, 20 миллиондон ашык диск саткан экен. Бул мындан тап түшкөн акча негизинен 20 миллион орточо жашаган ырчыларды дагы багууга жетмей экен эле. Бирок ага карабастан бул адам банкрот болуп отурат эки жолу. Өзүнүн финансылык абалы аябай начар болуп отурат. Памела Андерсон атактуу Голливудта секс символ. Муну көптөгөн ошол убактагы 90-жылдардын аягындагы эркектердин көпчүлүгү жана аялдардын көпчүлүгү тааныса керек. Бирок көп акча тапканына карабастан үй салуучу компанияга карыз болуп отурат. Бирок журналисттердин айтуусу боюнча пластикалык хирургдарга дагы чоң акча карыз болуп отурат. Ушул атактуу адамдардын ичинен банкрот болгондордун ичинен мына эң аз акча карыз ушул адам карыз экен. Бул $1 миллион акча карыз экен. T-Boss TLC тобунда мына 3 жолу банкрот болуптур. Акчаны туура эмес пайдалангандыктан мына банкрот болуп, разорениеге чейин жетиптир да. MC Hammer өтө көптөгөн акчалар таап отуруп, 91-жылы мына 1 эле жылы $33 миллион тапкан экен. Бирок ага карабастан $14 миллион карыз болуп отурат. Бул адам дагы өтө кымбат жашоону, кымбат баалуу буюмдарды өтө жакшы көрөт экен. Өзү таап аткандан дагы көбүрөөк алып отуруп, мына карызга батып кетиптир. Ошондо отуруп өзүнүн финансылык абалын өтө начарлатып алыптыр. Азыркы күндө көпчүлөргө чакырбай калыптыр, анткени бул карыз болгондуктан бул менен эч ким деле иштешкиси келбей калат экен. Мына ушинтип көрүп отурабыз, мына жылдыздардын көпчүлүгү көп акча тапса дагы, атактуу болсо дагы, казалось бы, бүт нерсе бар, бирок ага карабастан өзүнүн финансылык абалы өтө начар болуп, мына карызга да батып, банкрот болуп отурушат. Эми эмнеге тапкан акчабыз жок болуп кете берет деген суроого жооп издеп көрөлү. Эмнеге биз таба беребиз? Мисалы, кимдир бирөө 20 миң табат, бирок ал жетпейт. Кимдир бирөө 50 миң табат, бирок ал да жетпейт. Эгерде эстеп көрсөк, кече эле жакында айталы 5 жыл мурун, 3 жыл мурун биз 5 миң сомго да жашаганбыз, ошол бизге жеткен. 10 миң сомго да жашаганбыз, ошол бизге жеткен. Бирок биз айталы азыр 50 миң табатсак да жетпеген учурлар болот. Эмнеге мындай болуп отурат? Кантип жоктон бар кылса болот? Жана кантип акчаны дагы да көбүрөөк кылып көбөйтсө болот? Же болбосо ошол акчаны кантип сактап кармап калса болот? Ушул окшоң суроолорго кийинки мүнөттөрүбүздө сиз жооп алып кетет экенсиз. Биз түшүндүрүп берген көптөгөн түштүктөр ошол суроого жооп алууга жардам берет экен. Эмнеге бул адамдар кедейликке келип калат? Бай болуп отуруп кедейликке келип калат. Биринчиси, финансылык грамота бар же жоктон болот, финансылык сабатсыздыктан болуп атат экен. Көпчүлүк жерде университеттерде, мектептерде финансылык сабаттуулукка үйрөтпөйт. Аны үчүн биз атайын курстарга катышыбыз керек экен. Бизде Кыргызстанда мисалы үчүн Давлатовдун ушундай атайын сабактары бар. Жана көптөгөн адамдардын Бодо Шефер, Киясаки, ошол адамдардын акча жөнүндө китептерин окуп отуруп биз финансылык сабаттуулук албасак болот экен. Актив пассивдерди айырмалай билбейт. Бул себептен дагы адамдар мына карызга батып кетип атат жана тапкан акчасын да жок кылып атат. Жада калса бай адам болуп туруп кедейликке кетип калат. Бай адамдардын сырткы көрсөткүчтөрүн билет экен көпчүлүк адам, бирок ички көрсөткүчтөрүн билбейт экен. Мына дагы бул дагы эле ошол финансылык сабатсыздыктан болот, Мына сырткы көрсөткүчтөрү деген бул эмне? Бул кооз жашоо, массалык маалымат каражаттары бизге кандай байды кандай элестетирсе, биз ошол жашоону бай деп элестетебиз. Кымбат баалуу автоунаалар, кымбат баалуу үйлөр, кымбат баалуу эс алуулар, кымбат баалуу жашоо, мунун баары биз үчүн бай адамдын сырткы көрсөткүчү. Андыктан биз акчабыз көргөндө биз өзүбүздү бай катары көрсөткүбүз келет. Бирок чынында ички көрсөткүчтөрү бул негизги нерсе экен да. Эгерде сиз баалуу буюмдарды кийсеңиз, колдонсоңуз, баалуу автоунааларда жүрсөңүз, бирок сиздин активдериңиз жок болсо, анын баары бир тиын экен. Эртең барып сиз карызга батат экенсиз. Эгерде ушундай сырткы көрсөткүчтөрүнө көңүл буруп, ички көрсөткүчтөрүнө көңүл бурсаңыз. Ички көрсөткүчтөр дегенибиз бул актив жана пассивдер экен. Акчасы бар, бирок байлыктын ой жүгүртүүсү жок. Демек чөнтөгүндө акчасы бар, акча таап атат азыркы күндө, бирок башында, ал адамдын башында байлык, акча жок. Ошондуктан Роберт Киясаки деген жана буга окшогон көптөгөн ийгиликтүү адамдар айтышкан экен. Джим Рон деген дагы атактуу ийгиликтүү адамдардын 6 жыл иштеп отуруп миллионер болгон адам дагы айткан экен. Эгерде биз миллионерлердин акчасын алып, элдин баарына таратып берип койсок, арадан кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ошол миллионерлер кайра миллионер болуп чыгат дейт экен. Ал эми кедейлер кайра эле кедей болуп кала берет. Кайра мурунку абалына, кедей абалына келет деп айткан экен.
ошол айткан нерсе бул өтө чындык. Буга чейин кызыксаңыз биз YouTube'га кирип лотерея уткандардын тагдырын көрүңүз. Лотерея уткандардын көпчүлүгү миллиондорду утпаса дагы кайра кедей абалына келип калышкан болот көпчүлүк учурда. Андан дагы жаман болуп, бомж болуп калган болот. Эмнеге мындай болуп атат? Мунун баары финансылык сабатсыздыктан болуп атат жана ал адамдардын чөнтөгү байыган менен башы байыган жок. Ушул себептен болуп атат. Демек, байлыктын сырткы көрсөткүчтөрүн билишет алар, ички көрсөткүчтөрүн билишпейт экен.